Саламатсыздарбы? Бүгүн мен сиздерге япон тилинде TOEFL сыяктуу кандай сертификаттар бар экен, ошол жөнүндө айтып берем. Ал үчүн биз Google'дан GLPT деп издейбиз. Бул ошол тест өткөргөн организациянын сайты. Мына ошол биринчисин басабыз. Мына ушундай сайт. Анан бул жакта түрдүү маалыматтары бар. Ошол тест жөнүндө маалымат, китептер боюнча маалымат. Анан тесттин жыйынтыктарын кантип караш керек, ошол боюнча сертификатты кайра кантип чыгартса болот, ошол жөнүндө. Анан регистрация боюнча, статистикасы боюнча, анан суроолордун мисалдары дагы бар, Мисалга, негизи бул тестте 5 уровеньге бөлүнгөн. Эң бийик уровени бул N1 уровень, анан эң баштапкы уровень бул N5 уровень. Эгерде силер жаңы эле окуп баштасаңар, япон тилин, анда N5 тапшырасыңар. Мына ушундай тесттин мисалдары бар. Ушундай тесттерге жооп берсеңер, аягында силердин жыйынтыгыңар чыгат, канча суроосуна туура жооп бердиңер, канча процентин туура жооп бердиңер деген жыйынтыгы чыгат. Бул мисал катары тест жасап коюшкан. Анан бул тест боюнча, бул тест жылына негизи 2 жолу болот. Кыргызстанда да 2 жолу болот, бирок кээ бир жылдары жылына 1 жолу эле болгон учурлар дагы бар. Ошон үчүн эгерде силер тапшыра турган болсоңор, анда муну такташ керек. Быйыл качан болот деп, Мисалы, июлда болуп калышы мүмкүн, же декабрда болуп калышы мүмкүн, же болбосо экөө тең болушу мүмкүн, ошол жылы. Анан Кыргызстандан тапшырганда кантип тапшырабыз? Негизи эгер силер япон тилин бир организацияда окусаңар, анда ошол организация силерге айтат, ошол тест башталды, ушундай набор, муну толтурсаңар, анан тапшырсаңар болот деп. А эгерде силер өзүңөр эле окуп атсаңар, анда силер могу кыргызско-японский центр человеческого развития деген центр бар Кыргызстанда. Ошол центрга түздөн түз тапшырышыңар керек. Бул центр ошол заявленияларды кабыл алат, ошол тестке катышам деген, бир определенный бир убакыттарда эле кабыл алат. Ошон үчүн силер бул сайтын карап, же болбосо ушул организацияга чалып турушуңар керек, качан башталат, качан заявление берсек болот, анан кайсы экзамендери болот экен быйыл, ошол боюнча тактап турсаңар болот. Бул организациянын адреси Бишкек шаарында жайгашкан, Турузбекова, Фрунзе көчөлөрүндө, Улуттук университеттин 7-корпусунун 2-этажында жайгашкан. Мына телефондору дагы бар, эгер чалып тактасаңар дагы болот, телефон аркылуу деле. Мына ушундай тест бар. Уровеньдерди текшерген GLPT деген. Бул негизи эгерде силер Япониянын университетине тапшырып атсаңар, же болбосо тил мектебине дагы тапшырып атканда дагы абдан керектүү сертификат болот. Анткени университеттер N1, N2 сертификаттары менен кабыл алышат.